Balasında kaydıgerlik деген нәрсе бар. Кайдыгерликтин зарарын биз көп тартабыз да. Бүгүн бүтүрө турган ишти калтырып коебуз, эртеге калат, эртеге бүтпөсө бүрсү күн калат. 4-чү күнү бир чоң проблема менен келет да. Бул мындай айтканда жашоодогу бир майда чүйдө кайдыгерликтин зыяны. Ал эми Алла Таала адам баласын ушу дүйнөдө бир максатта жараткандан кийин максатына түшүнбөй 100 жыл жашап өткөн адамдын өмүрү мындай айтканда ошол адам кайдыгердин эң кайдыгери болот да. Өзүнүн ушу 100 жыл жашап, эмнеге жашап жүрүп кеткенин билбегенде. Алла Таала ошон үчүн айтып атат эмне: мен адам баласын өзүмө ибадат кылып сыйыныш үчүн жараттым деп. Эми биз эмне үчүн намаз окуйбуз? Мисалы көп адамдар бар азыркындай күнөө жасаган үчүн адамдар намаз окуйт. Күнөө жасабагандар намаз окубайт. Намаз окубагандардын өзүнө мындай айтканда нафсisi менен кеңешип туруп, нафсисинин ачып берген жолдору бар да, таап берген жолдору бар. Сен күнөө кылганың жок, сен окубай эле койсоң болот. Ким намаз окуп атат, значит ол көбүрөөк күнөө кылган. Ал андай эмес да. Алла Таала мисалы мына бизге Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман арафа нафсаху факат арафа раббаху." Ким өзүнү өзү жакшы билсе, ал жараткан Алла Тааланы сөзсүз тааныйт. Ошол өзүбүздүн мындай айтканда бир Кудай берген дене мүчөлөрүбүздүн баалуулугун, кымбаттуулугун карап көрсөк, сөзсүз түрдө Кудайды таанып, сөзсүз түрдө ибадат кылышка туура келет. Мисалы, бөйрөк, Кудай берген бөйрөк. Бөйрөк иштеп турса кымбат. Иштебей калса, бүтүн кыргыз элден жардам сурап телевизордо мындай айтканда палан уулу бөйрөк иштебей аппаратта жатат экен, Туркияга барып жасатып келиш керек экен, анын баасы $100,000 экен деп атат. Эми $100,000 ушул дүйнөдө бир чоң килтейген особняк бүтөт. $100,000 үйдү көргөндө адамдар бурулуп мойну сынып кеткичеңди карайт да, ой укмуш үй экен дейт. Бирок баасын карап көрсөң, Кудай берген кичинекей мына муштумдун жарымынчалык болгон бөйрөкчөлүк эмес. Бир бөйрөкчөлүк. Бул мындай айтканда дене мүчөнүн эң арзаны. Бул бөйрөктү кесип алып туруп, кайра башка бөйрөк салып койсоң, адамдын бөйрөгү иштей берет. Бул арзан мүчө. Бирок арзан мүчөсү $100,000 туруп атат. Эми андан кымбатыраак мисалы көз бар. Россиядагы бир ырчы бар, Диана Гурская. Көзү көрбөйт мисалы. Ал көзү көрбөйт десе, мисалы бизден көзү көрбөйт экен деп койсок, бул анча адамга жеткиликтүү болбойт да. Ошонун тагдырын биз өзүбүз элестетип көрсөк, туулгандан баштап ушул жашоодо жарыкчылык деген нерсени көрбөй өтүп кетүү деген нерсе бул адамдагы эң чоң бактысыздык. Бир жолу жарыкчылыкты көрүү ал үчүн эң чоң бактылуулук күндөрү ошол. Бир күн бактылуу, бир күн кечке эртеден кечке жарыкчылыкты көрө турган болсо, бул өмүрүндөгү бир күн бактылуу күн ошол болот. Жарыкчылыкты көргөн күн. Бирок Алла Таала ошол алып койгон нерсесин бүтүн Россиянын байлары биригип ошол көзүн кайтарып бере алган жок. Себеби Аллах алып койгон нерсени эч ким бере албайт. Эми буну эмне үчүн ушинтип көзүн көрбөй койду дей турган болсо, Алла Таала көздүүлөрдүн мындай айтканда көздүүлөргө көздүн кадырын билгизиш үчүн бир адамды ошондой кылып коет. Мына, муну кара. Эмнеге колунан келсе көрүп алат эле, колунан келген жок. Мындайча айтканда, бөйрөктү $100,000 алмаштырып койсоң болот. $100,000 бир спонсор чыгып туруп, бөйрөктү алмаштырып койсо болот. Бирок $100,000 көз алмаштырса болбойт. Эгер $100,000 көз алмаштырышка болсо, анда Россиянын бир бай чыгып туруп эле мына $100,000 алып көзүн көргөзүп ал десе, Диана Гурскаянын көзү бул мезгилге чейин давно көрүп калмак да. Мына канча кыйыны биригип туруп көрсөтө алган жок. Атак даңк деген бар. Бүт бар жогу жетишет. Но бирок баары бир бактысыз да. Эмнеге? Кудай берген көздү алып койгондон кийин жарыкчылыкты көрбөй өтүү деген нерсе бул бактысыздык. Баласынын чуркап жүргөнүн көрбөй өтүү бул бактысыздык. Турмушка чыккан эринин жүзүн көрбөй өтүү деген бул бактысыздык. Ошол үчөөнү көрүш эң бактылуулук.
Эми Алла Таala мына бөйрөк арзан болсо көз андан кымбат. Андан да кымбатыраак Алла Таala мына жанды берди. Жанды мындай жетканда болгон байлыкты буга дагы мисал мына Майкл Джексон деген дүйнөнү дүңгүрөткөн байлыгы менен дагы таланты менен дагы дүңгүрөткөн Майкл Джексон деген нерсенин миллиарддаган долларлары калып кетти. Эмнеге? Ошол жанын сатып алып, кайра жашоого келе турган болсо, жанын сатып алып кайра жашамак. Алла Таала мына Кудай берген нерсени кайра Кудай алып койгон күнү аны эч ким алып кала албайт. Мына эми Алла Таала айтып атат. Эй адам баласы, мен сени ибадат кылыш үчүн жараттым. Эмне үчүн ибадат кылабыз дегенде, Кудайдын берген дене мүчөсүнүн шүгүрчүлүгү үчүн намаз окушубуз керекпиз. Колубуз кармап атат. Мен азыр дене мүчөлөрдөн бир бөйрөк, бир көздү айттым. Мисалы, колубуз кармап атат, бутубуз басып атат. Көзүбүз көрүп атат, кулак угуп атат. Тил даам сезип атат. Эгер даам сезбесе, аш жеп атасыңбы, таш жеп атасыңбы, айырмасын билбейбиз да. Кандай даамдуу нерсе? Даамдуу нерсени жеп рахаттанып атасың. Мына ушулардын бар жогун Алла Таала берди. Анан бизден эмне сурады? Бизден күнүнө 5 мал өзүнө ибадат кылып шүгүр дегин дейт. Адам баласы мындай жетканда, ушул мүчөлөрдүн бирөөсүнүн 3төн 1 бөлүгүн тартуулап кое турган болсо, мисалы, өмүр бою кул иштетмек. Бирок Алла Таала андай кылган жок. Мына дене мүчөнүн бүт бар жогун берди. Бүт бар жогун берди. Ушунун шүгүрчүлүгү үчүн намаз окуй дейт. Биз мисалы жасаган күнөө параллельно мисалы Алла Таала эмне кылат? Жасаган күнөөлөрүбүздү да кечирет ошол окуган намазыбыз аркылуу. Бирок биз өзүбүзгө шүгүрчүлүк, мына дене мүчөнүн шүгүрчүлүгү үчүн биз намаз окуйбуз. Мисалы бутубуз иштебесе, ажатканага дагы бирөөсү алып барып алып келсе экен деп коюп отурабыз да мисалы. Алла Таала Куранда Ясин сүрөсүндө айтып атат. Мен адам баласын, мен кааласам дейт. Адам баласын көзүн көрө турган кылып коем, бирок мындай көзүн көрө турган кылам, бирок бутун жылбай турган кылып коюшум мүмкүн дейт. Көзүбүз көргөн жерге жетебиз деп жете албай каласың. Бирок мен кааласам дейт. Мен кааласам дейт. Көзүн көрбөй турган кылып, буту колун жүрөт баса турган кылып коюшум мүмкүн дейт. Жөндөмдү. Басышыбыз мүмкүн. Бирок көрбөсөк дейт. Көргөндөр менен тең талашып жарышууга аракет кыласың, бирок каяктан сен көзү көргөндөр менен биригип баса алмаксың дейт. Баса албайбыз. Көзү көргөндөр алдыга жылып кетет, себеп дегенде көрүп турат. Көзү көрбөгөндөр буту иштеп, кол иштеп турган менен көзү көрбөсө кыйын. Көзү көрүп, бирок буту менен кол жок болсо, бул да кыйын. Бул дене мүчөлөрдүн бар жогу бирин-бири толуктап тура турган нерселер да, мындай жеткенде. Ушунун бар жогун Кудайдын бергенине шүгүр деп намаз окуйбуз. Кол иштеп атат, бут иштеп атат. Мына көз көрүп атат, кулак угуп атат. Бүт бар жок нерселерди сезип атабыз. Кудай берген сезүү деген нерселер менен сезип атабыз. Эми ушулардын бар жогуна бергендигине шүгүр деп туруп ибадат кылабыз. Мындай жетканда биздин ушул жашоого келген максатыбыз эмне үчүн намаз окуйбуз дегенде, мисалы, биринчи Кудайды таанысак, Кудай деген ким? Кудай деген бүтүн ааламдын жаратуучусу. Ошол ааламдын ичинде менин жаратуучум. Эмнеге жаратты мени? Ошол Алла Тааланын жолуна ибадат кылып намаз окуш үчүн. Жөндөн жөн жараткан нерсе, жөндөн мындай жетканда баягы анекдоттордо бар го, космоско чыккан кыргызды эмне келдиң десе, жөн эле келдим депти. Бул эмне мыскылдагандык да, мындай жетканда. Космоско барганан жөн эле бардым деген нерсени эмне мыскылдагандык. Ал эми мындай жетканда көп адамдар ушул жашоого эмне келдиң десе, маани максатын ушул жашоого эмне келген маанисин, маңызын түшүнбөсө, жанагы космоско чыгып алып жөн эле келдим дегендей менен бирдей эле. Ал эмне күлкү боло турган нерсе да. Адамдын ушу дүйнөгө келип максатын билбей жашап өтүшү күлкү боло турган нерседей эле нерсе бул. Ошон үчүн эмне биз Алла Таала ушу дүйнөдө жаратып, бүт бар жок дене мүчөлөрүбүздү керек болсо бүтүн ааламды бизге моюн сундуртуп атат.
gün чыгып атат, ошол күндүн нуру менен жерден ырыскы жеп атабыз биз. Алла Таала айтып атат мына: "Ва фис самаи ризкукум" дейт. Силердин рызкыңардын жарымы асманда дейт. Бул асмандагы рызкыбыз кайсыл? Жамгыр. Жерден чыгып атат. Дастурконда кандай тамак аш коюлган болсо, ушунун бүт бар жогу түбү маңызы жерден чыккан нерселер. Ушулардын бар жогун жеп отуруп, ушул колубуз менен кармап отуруп, бутубуз менен басып отуруп, көзүбүз менен көрүп отуруп, анан Кудайга шүгүр дебестен, Кудайга ибадат кылбастан башка адам баласында айла жок, чарасы жок да мындай жатканда. Жөндөн жөн эле мынтип мага ибадат кыл деген жок. Кудай берди. Ошого шүгүр. Өмүр бою керек болсо 5 убакыт намазды постоянно дайыма окусак дагы биз Кудайдын берип койгон дене мүчөсүнүн бирөөнү актай албайбыз. Макулана намаз деле окубайлы кой десе, мисалы, окубайлы кой деп, жанагы бир эле бөйрөгүң, эки бөйрөгүн акчасын сен оны таба албайсың. Бир эле бөйрөгүң 100 000 долларды мага таап кел десе, Алла Таала ахиретке мага 100 000 доллар алып кел. Бир эле бөйрөгүн акчасын десе, бир адам бир өмүрдө таба албайт ол 100 000 долларды. Көп адамдар. Мына Алла Таала бизден 100 000 эмес 100 тыйын сураган жок. Эсеби жок. Мындай айтқанда эч нерсебиз жок. Эки колду чөнтөгүңүзгө салып турсаң дагы миллиардерсиң. Эки бөйрөгүң эле 100 000 доллардан 200 000 доллар турбаса, көзүбүз, колубуз, бутубуз ар бирин мындай сент этип келсек, миллиард доллар жетпейт керек болсочу. Эч нерсебиз жок турсак дагы миллиардербиз. Ушунун бар жогун Кудай Таала бергенден кийин биз ибадат кылышыбыз керек.